Перспектив федералдык окуу борборунун негиздөөчүсү 21-жылдын кадр аттуу мамлекеттик программа менен Нурсултан Кубанов бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болду. Ал 27 жашта. 2016-жылы ал өз бизнес борборун ачкан. Бүгүнкү күндө борбордун филиалдары Алмата, Ташкент жана Москва шаарларында бар. Жакында эле Нурсултан жаңы долбоорду ишке киргизди. Долбоор аймактарга колдоо көрсөтүүгө багытталган. Биз ошо Кыргызстанда өзгөчө аймактарда жалпысынан 19га жакын борбор ачып, жаштарга чет тилдерди үйрөтүп, анан аларды чет жакка чыгарып, бир тажрыйба топтош максатта. Анан азыркы учурда 3000ден ашык жаштарга билим берип атабыз. Алардын 100гө жакыны чет жакта. Мындан сырткары 100дөн ашык аймактагы адамдарга биз жумуш орун менен камсыздап берип атабыз. Көбүнчөсү мугалимдер. Анан акыркы учурда биз көбүрөөк ушу IT багытына дагы көбүрөөк басым жасап, Ош жана Каракол шаарына инвестиция, чет элдик инвестицияларды алып келип, чоң IT академиялар ачылды. Азыркы учурда иштеп жатышат. Жалпысынан бир 300дөн ашык квадрат метр менен чоң IT академия, жылына бир 1000ден ашык окуучуну бүтүрүп чыксак болот. Анткени Кыргызстанда негизи эле IT тармакта көп бизде адистер жетишпегендиктен биз ушул багытка дагы көбүрөөк басым жасап атабыз азыркы учурда. Мамлекеттик сыйлык архитектура, спорт, көркөм өнөр, адабият, жаштар саясаты сыяктуу 11 номинацияда 2 жылда бир жолу ыйгарылып турат. Бул ирет Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына 17 киши татыды. Эң негизги багыттар бул 11 багыт. Бул маданият жагынан, спорт жагынан, жаштардын саясаты, кинематография, журналистика жагынан 11 номинация бар. Ошол 11 номинацияны лауреаттар дагы, анан дипломанттар дагы бекитилип бүгүн аныкталат. Буга катышкан биздин Кыргызстандын жарандары 35 жашка чейин 2 жылда бир биздин мамлекеттик агенттик жарыялайт 4 ай калганда. Атайын өкмөттүн буйругу менен комиссия түзүлгөн. Ошо комиссиянын алдында ар бир багыт боюнча адистер бар. Ошол адистер ар бир багыт боюнча электен өткөзүп, эң жакшы татыктууларын лауреатка, анан дипломантка бекитип берет. Бүгүн өлкөдө улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү белгиленип жатат. Буга ылайык бир катар маданий иш-чаралар уюштурулган. Өлкөнүн көрүнүктүү жаштарын премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы менен сыйлады. Салтанаттуу кече Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Бүгүнкү салтанаттын мааниси да, максаты дагы жаштарга сиздерге арналат ушул ата журтубузда кызмат кылып, ар ким өзүнүн тармагында өзүнүн инсандык, чыгармачылык, чеберчилик талантыңарды көргөзүп атасыздар. Ошон үчүн баарыңыздарды адабият күнү менен куттуктап, экинчиден улуу инсаныбыз Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болушуңуздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы 2000-жылы негизделген. Сыйлык 11 номинация боюнча 2 жылда бир жолу ыйгарылып турат. Мамлекеттик сыйлык жаштарды мекенди сүйүүгө, демократиялык кайра түзүүлөргө багытталган чыгармаларды жаратууга жана чыгармачылыктарды жайылтууга үндөйт. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.